Кудайдын чакырыгы 6-июнь. Жакын досум бар. Жолуга элегиме 1-2 жыл болуп кетиптир. Акыры жолуга турган күн келди. Ал башынан өткөн көп нерселер менен бөлүшүп отурду. Бир жолу түн ортосунда кайненем мага телефон чалды, дейт. Ал терең үшкүрүп, ал жаман кабар менен чалып жаткан экен. Жакын тууганыбыз үй бүлөсү менен эс алууга бара жатышкан жолунда катуу кырсыкка кабылганын айтты. Алар бара жаткан минивенди тар жолдо жүк ташуучу чоң унаа капталынан сүзгөн экен. Алардын жанында 8 жаштагы уулу ошол жерде каза болду. Ал эми калган 3 бала оор жаракат алышты. Мен ошол үрөй учурган кабарды уккандагы алсыздык сезимин бүгүнкү күнгө чейин унута албайм. Ошол учурда эсиме келген ыйык жазуудагы сөздөрдүн баары да мен айткым келген нерсени жеткире албагандай сезилди. Таңдын атышын күтүп, алардыкына оор жүрөк менен ичимен сызып ыйлап бара жатып, алар үчүн сыйындым, дейт досум. Ишая пайгамбардын китебинен бир аят эсиме келди. Мына, мен жаңы нерсе жасап жатам. Мен ээн талаага жол салам, чөлгө дарыя өткөрөм. Кудай жол жоктой көрүнгөн жерде жол ачат. Анын иши көзгө көрүнбөйт. Ал биз үчүн жол ачат. Дал ушул сөздөр менен кайгыга баткан ата-энени сооруткум келди, деди досум. Чынында оңой эмес. Чынында жүрөк тилинет. Бирок Кудайдын иши көп учурда биздин көзүбүзгө көрүнбөйт. Анын колдору өтө катаалдай сезилет. Бирок мен алардын айланасын курчаган үмүтсүздүккө карабастан, Кудай жашыруун иштеп жатканын, аларга үмүт берип, алдыга жол ачып жатканын эстеп турушун кааладым. Балким, сиз жакыныңызды жоготуп, жашооңузда абдан оор мезгилден өтүп жатасыз. Балким, сизге оор диагноз коюлуп, чыгууга жол жоктой сезилип жаткандыр. Мен сизге айтар сөзүм бар. Кудай сизди унуткан жок жана ал сизди эч качан таштабайт. Азыр эмне болуп жатпасын, унутпаңыз. Кудай көзгө көрүнбөй иштеп жатат. Жана ал сиз үчүн да чөлдө жол ачып, какыраган жерде дарыя чыгара алат. Кудай жол ачат.